Мен Нарын Уласынан келдим. Үмүт Шоласы коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчисимин. Азыркы учурда ушу протезныйдагы могу бут кийим тигүү боюнча сехте неме сехте атайын курста окуп жатам. Бул курс ушу келечеги биздин келечегибиз сыяктуу болуп иштеген ишибизге бир өбөлгө түзүп берип атат да. Көп нерсени билбеген нерсебизди өзүбүз жасаганга, экинчи ушу бир жумуш ордун түзгөнгө жардам берип атат. Бул жерде көп нерсени үйрөнүп атабыз. Бут кийимди кандай баштайт, кандай тигет, кандай ремонттойт, ошо боюнча кенен кесири үйрөтүп, кенен кесири булар мындай болот, бул жер мындай тигилет деп көп көрсөтмө беришип, жакшы окутуп атышат. Жакшы окуп атабыз, буюрса. Эч кандай коляска менен келатканда эч кандай бизге деле неме эмес, оорчулук деле жаралган жок, баары тең бизге доступно. Келебиз кадимкидей, бул жерде жатып неметип атам, баягы бияка шаарда баягы жата турган үй жок болгондугуна байланыштуу бияктан атайын жай беришти. Ошол жака жатып, ошол жакта окуп атабыз, окуубуз жакшы буюрса. Эми окуп бүткөндөн кийин ушундай бир цех ачайын деп атам. Ушу барадым мен эле ачам го буюрса. Мурдан кийип иштеп аткан немени эми ушу кеңейтип алам го. Азыркы учурда биринчи могу кандай коюш керек, колодка менен кандай иштеш керек, кандай немесин маркетин кандай чийип алыш керек, ошо боюнча үйрөнүп, мык каккандарын үйрөттү. Аны муну таман салыш керек. Андан кийинки болсо дагы бир нерсени жасап атам. Бул дагы туфли жасайм да мындан. Мына муну кесип бүт даяр да. Мындай кылып бүт даярдап коет экенбиз. Неменен иштейт, кандай иштейт, бул боюнча неметти. Анан кечээ болсо өзүмө ушундай чешка тигип алайын деп көчөтөдөн бери чешка тигип атам өзүмө. Мынакей. Бүт баарын ушундай тиктирип жасатып атат бизге.